Sorry. 100 кишиге кантип той берем? Туулган күнүмдү кантип өткөрсөм болот? Все, соберись. 100 кишиге кантип той берем? Туулган күнүмдү кантип өткөрсөм болот? Дүйнөдө кайсы өлкө эң кооз? Сиз кандайдыр бир суроого жооп алгыңыз келет, маалымат тактагыңыз келет, же бирөө менен сырдашып, кеп кеңешин алгыңыз келсе, стресстен арылуу жолдорун издесеңиз, же балдарыңызга жомок окуп бергиңиз келсе, иши кылып сизди кызыктырган суроонун баарына жасалма интеллект жооп бере алат. Үйдөн чыкпай туруп эле телефон же компьютер аркылуу сиз анын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалансаңыз болот. Бул тууралуу азыр кенен айтып берем. Сиз чекит медианы көрүп атасыз. Бул видео сизге пайдалуу болот деп ишенем. Акыркы 2 жылда жасалма интеллект болуп көрбөгөндөй өнүктү. Мисалы, буга чейин ал кыргыз тилинде жакшы сүйлөй албай, көп ката кетирчү. Азыркы тапта кадимкидей эле баарлашканды үйрөндү. Ал эле эмес, көптөгөн суроолорго так даана жооп берип калды. Аны колдонуш үчүн телефондон же компьютерден Google'га кирип эле ChatGPT деп кыргызча жазыңыз. Анан каттоодон өтүп суроолоруңузду узата берсеңиз болот. Мисалы, салам, кандайсың, иштер жакшыбы деп жазсаңыз, ал ошого жараша жооп берет. Салам алейкум деп жазсаңыз деле ага жараша жооп берет. Мисалы үчүн 100 адамга кантип той өткөрөм деп сурап көрөлү. Деп сурап көрсөк, ал бюджетти биринчи белгилеп алгыла дейт. Кайсы жерден өткөрөсүңөр ошол жайды тандагыла дейт. Коноктордун тизмегин түзгүлө деп атат. Тамак, аш, суусундуктар. Башкача айтканда, ошо той өткөрүүнүн алгоритмин ушинтип бизге айтып берип атат. Заматта эле жооп берет. Же болбосо, балам 3 жашта. Жомок тандап бер деп көрөлү. Жомок тандап бер десек, ал мынакей жумушка кеткен кашкыр деген жомокту бизге сунуштап атат. Ден соолук, карым катнаш, спорт, туура тамактануу же дүйнө таанымыңызды кеңейтүүгө багытталган каалаган темада суроолорду узатып жооп ала аласыз. Албетте, бул технология айрым учурда ката жооп берип калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда ал сиздин суроолоруңузду канааттандыра алат. Негизи буга чейин жасалма интеллектти колдончу белеңиз же мындан ары колдоном деген оюңуз барбы? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асель Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.